Саламатсыздарбы урматтуу телекөрөрмандар, эл каналындагы Чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга Чүй областынын Сокулук районуна караштуу 1 май айылынын Красно Октябрь номер 2 мектебинин окуучулары келип отурат. Атына таза куту сүйүнөт демекчи, алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда мына кыргыздын мырза жигити, ошол номер 2 мектептин мырза окуучусу десек болот, Нурел Чыныбеков келип отурат. Андан кийин Айсезим Ниязбекова, Айзат Жусупова келип отурат, жана Гүлистан Талантбекова келип отурат. Мына ушуларды жетектеп, көркөм жетекчи болуп мугалими Мамбет Курманалиев келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Маанай жакшыбы? Мына силердей жаштык, карачы, жаштыктын өзү сулуулук дейт. Жаштык кезде, жалындап турган кезде ушундай жүрөк менен ырдап биздин телекөрөрмандарга азыр мына Чак түштө келип чайын ичип эс алып аткан биздин көрөрмандарга бир жакшы маанай тартуулап, жакшы ырлардан ырдап, алардын да жаштыгын эстетип дегендей, Андыктан дегенде ушул мына сиздер ушул номер 2 мектеп 1 май айылында экен, ошол боюнча бирөөңүздөр, Гүлстан, сен сага айтат окшойм, мындай тааныштыра кетсең, жалпы ошол Чүй областына караштуу Сокулук районундагы 1 май айылында Красно Октябрь орто номер 2 орто мектебинин окуучулары болосуңар, өзүң тааныштыра кетсең телекөрөрмандар. Биз Сокулук районундагы Красно Октябрь Сокулук районундагы Первомайский айылындагы Красно Октябрь номер 2 мектебинде, орто мектебинде окуйбуз. Биз 4-өбүз бир класста окуйбуз, 8 А класспыз. Ой, азамат, А класстар акылдуу болот, Жакшы, баракелде. Анан эфирдин жүрүшүндө да суроо беребиз. Азыр бизди күтүп аткан бош керек көрөрмандар, ушул жалпы окуучулар менен агайыбыз баштап туруп, бир хор менен баштабыз, агай. Келиңиздер анда. Мына ырдайлы достор, ырдайлы деп тур. Жайдаган, булбактар сайраган, алда кыргыз жергеси, артыкка сайган саймадан. Жерибиз көркүм кайлуу, элибиз билбейт муң кайгы, ынтымак достук бизде бар, дайли достор дайли. Жерибиз көркүм кайлуу, элибиз билбейт муң кайгы, ынтымак достук бизде бар, дайли достор дайли. Шартына фестиваль майрам жалпыга, кулагында сот алгато, тыгар байкалмаучуга. Жерибиз көркүм кайлуу, элибиз билбейт муң кайгы, ынтымак достук бизде бар, дайли достор дайли. Жерибиз көркүм кайлуу, элибиз билбейт муң кайгы, ынтымак достук бизде бар, дайли достор дайли. Урал гүлү жайнаган, булбул бактан сайраган, алада кыргыз жергеси, артыкка сайган саймадан. Жерибиз көркүм кайлуу, элибиз билбейт муң кайгы, ынтымак достук бизде бар, дайли достор дайли. Жерибиз көркүм кайлуу, элибиз билбейт муң кайгы, ынтымак достук бизде бар, дайли достор дайли. Дайли достор дайли. Эй, баракелде, бар болуңуздар. Мына сиздердей өсүп келаткан ушундай жеткинчек өспүрүм таланттар, Кудай буйруса, ким билет, залкар улуу инсандар болосуздар дейбиз. Жаштын тилегин берет дейт, ошону тилек кылып тилене бергиле. Ар кимин кандай кесиптин ээси болсоңор дагы ошол өлкө үчүн, мамлекет үчүн эмгек кылат деген ойдобуз. Мен эми бул жерден биринчи
ушул Нурелден сурагым келип отурат. Нурел 8 класста экенсиң, кайсыл сабактардан кандай окуйсуң, кайсы сабактарга кызыгасың, кандай окууларды эле сурай берейин. Кыргыз тили менен адабиятка көп кызыгам. Ал эжебиздин атын атап кетейин. Динара Султанбековна. Бизди жакшы окутат, жакшы түшүндүрөт, мактап коет болот. Андан кийин мен өзүмдүн кесибим автотехника. Ошо аябай кызыгам. Кээ бир эмерде эле жайында барып байкемдер менен иштеп жүрөм. Жакшы экен, азаматсың. Анда келечекте ошондой өзүңчө бир жеке ишкана ачып, буйруса Кыргызстанга бир завод куруп дегенде, Кыргызстандан чыккан Нурел машинасы деп туруп чыгып турса, ошону эмблемасын чыгарып Нурел деп турса, Кудай буйруса айдап калса, мына Кыргызстандан чыккан машинелер деп эл суктанып турса, ушундай жаштардан чыгат да буйруса жакшы. Эми жаштын тилегин берет деп атпайбыз, ошол нерсе тилекке жеткириш керек экен. Мына Айсезим, сен өзүң айта кетсең. Мен 8 классты окуйм. Азырынча мен котормочу болгум келет келечекте. Башка өлкөлөргө барып, ал жактан кыргыз атын таандырып адамдарга ошо Котормочу болуп, мына котормочу деген чоң да Манаста 60 тил билген ажыбай дейт. Эми карабайсыздарбы, ошол 60 тил билип атат. Биз эми англис тилин билсек дүйнөнү аралайбыз. Кытай тилин үйрөнүп алсак дүйнөнүн жарымын тилин билгендей болобуз дегенде. Жакшы. Айзат өзүң. Гүлстан айткандай эле, мен 8 классмын. Жана мен кызыккан сабактарга кыргыз тил, адабият, алгебра, английский сабактарына аябай кызыгам, бирок бардык сабактар мага жагат. Жаман дебейм, бири. Ошо мен чоңойгондо стюардесса болгум келет. Стюардесса бул менин кыялым. Ошо англис тилин үйрөнүп, канча тил болсо ошонун баарын үйрөнүп, дүйнөгө таанылып, Кыргызстанды алдыга тартып, ошентип жака келип турабыз. Азамат, карачы. Көк асманды аралап, көк шуңкардай сабалап деп көк асмандан өчүп аралап иштеп турса, мындан жакшы дегендей. Гүлистан деп, Гүлистан деген да өзгөчө ат экен да. Гүлистан деп атын ким койгон? Гүлистан деп атымды мен атам койгон. Алам Гүлистан болуп турсун деп. Ой, Азамат, мынакей Гүлистан Кудай буйруса Кыргызстанды гүлдөтө турган, Гүлистанга айланып турган кыздардан болот деп ойлойбуз. Өзүң той катты бу да. Кайсы сабакка кызык? Мен дагы кыргыз тил, кыргыз адабияттарга, тил сабактарына, английский, русский ошолорго кызыгам. Анан дагы мен чоңойгондо ырчы кесипти тандадым да, анткени ырчыга мен жакшы кызыгам, кичинемден бери ырдагым келет. Анан кийин ошо ырдап Кыргызстанды ыр менен жаштар таланты менен билдиргим келет да. Азамат, мынакей кыргыз эли өзү ыр жандуу эл, ыр менен төрөлүү, ыр менен жашаган эл. Ошондуктан буйруса ошол искусство тармагына тапшырып, маданият кызматкери болуп, келечекте ошол эл артисттикке жетип дегендей, Гүлистан Талантбекова деп турса, өзү дагы фамилияңда талант экен мынакей. Анда кел эми Гүлистандан баштайлы эми, ошолда толук кыргыз бул деп, толук кыргыздын Акбарал Тасмаевдин обонуна таандык. Жадырап кымыз ичпесе, ошолда толук кыргызбыз. Ардактап баары күтпөсүн, кыркырда жылкы кишенет, казанда турбаса бышканет, ошолда толук кыргызбыз. Балдары минбесе, небере минбесе кысыры. Кыздары беш көкөлөр бөсү, конокко койсо бербеси, ошолда толук кыргызбыз.
көрпөсү кыркырда жылкы кишенеп казанда турбаса бышканет ошолда толук кыргызбыз балдары минбесине бери минбесе кысыры көздөрү жалдырап жылдыздуу дүйнөсү буруксуп көжүттүү чолпондой ажыры жанбасы айтчу ошол толук кыргызбы кыркырда жылкы кишенеп казанда турбаса бышканет ошолда толук кыргызбы балдары минбесине бери минбесе кысыры балдары минбесине бери минбесе кысыры Баракелде, бар бол. Эми мынакей Нур эл деп туруп, Нурдан бүткөн эл деп айтып жүрбөйбүзбү кыргыз элине? Андыктан атың да жакшы экен, Нур эл деп туруп. Өзүң ушул топ дейлеби, топко кошулуп, мен да ырдагым келет, ырдайын деп кошулдуңбу, же кыздар өздөрү сени кошуп алды Нур эл деп? Жок, бул мен өзүм кичинекей кезимде эле атамдарга айта берчүмүн, жаңы окуп баштаганда эле. Мен ушинтип ар кайсы ырчыларды көрүп алып, мен да бир күнү ушундай немеге максатка жетем деп. Ушу агайыма да рахмат, ушуга келип турган агайдын менети көп. Анан мени колдоп турган ата энеме, анан байкелериме рахмат айтам. Ой азамат, мынакей бир жагынан ырдап, бир жагынан жанагындай ошол автоунаа жагына тетиктерди иштеп азаматсың анда. Ошон үчүн баягы айылым деген чыгарма экен, турган. Айылдын ары жагынан алмалуу колхоз багынан кечкурун иштен тең кайтып кел аткан күндү сагынам кечкурун иштен тең кайтып кел аткан күндү сагынам жаным сагынам алысың кантем жаныма сүйгөнүн эстеп сагынуу эң кыйын экен барына сүйгөнүн эстеп сагынуу эң кыйын экен барына жаштыктын ошол чагынан тең татып өмүр балынан колума кызыл гүл алып коштошкон күндү сагынам колума кызыл гүл алып коштошкон күндү сагынам колума кызыл гүл алып коштошкон күндү сагынам. Баракелде, мына ушул айылым деген ырды өзүң тандадыңбы ушуну ырдайм деп? Жакшы ырда бул өзү негизичи. Анан эң кыйын экен баарынан деп атпайбы, сүйгөн эстеп деп. Сүйгөнүң барбы? Эстеп, колго кызыл гүлдү кармаба, коштошкон күндү сагынып. Мына жетилген курак деген ушу да, жетилип келатканда ушундай ырларды ырдагысы келип, эстеп дегендей. Бул дагы өзү чоңойгондун белгиси да.
Азамат ушундай ырдырдабы кыргыз чыттанган жакшы чыгармаларды дагы үйрөнүп ырдай бер. Эми Айзат келди окшойт. Айзат, Айзат, сен кайсы чыгарманы ырдап бересиң? Мен сиздерге Ак чөлмөк ырдап берейин. Чөлмөк мына кыргыздын накта. Айылатты шибелі састала көк, бой жеткендер бір чоғылу бала көп. Аттанашып жылдызарға үшқы боз, айлы түнді біз ойнадық ақ чөлмөк. Айлы түнді біз ойнадық ақ чөлмөк. Мен ыргыттым, менен бурда сен жеттиң, туйганы жок сенден башка мен эчким. Жалгыз менен себеби себепкер, учкандарды көздөрүмө чекеттим. Учкандарды көздөрүмө чекеттим. Шибелі састала көк, бой жеткендер бір чоғылу бала көп. Аттандашып жылдыздарға үшқы боз, айлы түнді біз ойнадық ақ чөлмөк. Айлы түнді біз ойнадық ақ чөлмөк. Туйғаны жоқ сенден башқа мен ешкім, жалғыз менен себебіме себепкер. Учкандарды көздөрүмө чекеттим. Учкандарды көздөрүмө чекеттим. Ак чөлмөк. Ай, Азамат, баракелде. Жакшы чыгарма аткарылды. Эми ошол агай катары Мамбет мырза сизге суроо бергим келип турат. Өзүңүз ушул ийримге балдарды, кыздарды өзүңүз тандап, таланттуулар чогулгула, мени үйрөтөйүн деп окутуп атасыз да. Дагы кандай, канча таланттуу уул кыздар бар мектепте, көп болуш керек. Анан ар бирин бул жеке эми 4-төн алып келдиңиз да. Кандай негизинен ошол боюнча айта кетсеңиз, кандай сабак үйрөтүп атасыз, кандай майрамдык кечелерде алып чыгасыз дегенде, Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул эми 1-май айылындагы Красный Октябрь мектебинин окуучулары абдан таланттуу экен. Мен ошол мектепке ишке келгенде 1-жылы мына Гүлстанга жолукту. Анан аерде реклама кылбайт экенсиң, жөн эле биринен бири болуп келе берет экен. Анан Айжат кыз келди. Анан бул Айсезим, Нурер, эми аерде таланттуулар көп экен да. Анан булар менен таанышып, ал жерде мектепте да айта кете турган болсом, мына директор жаңылы болду. Насырова Гүлүпа эжеке. Бул дагы мындай жаш болсо дагы мектепти гүлдөтө турган директор экен да. Ошол директордун аркасынан ушул окуучулар да чыгып атат. Анткени директор уруксат бербесе кыйын да. Анан ошолор ушундай жаштакай бизге жардам берип, условиясын түзүп, ошол алып чыкты. Анан мына Гүлүп эжеге да рахмат айтыш керек. Андан кийинки завуч Назгүл деген. Жунусалиева Назгүл. Бу да аябай мээримдүү боорукер эжеке. Анан организатор деп коет. Биздин үстүбүздөн мындай көз салып турган. Бул да Гүлүкан эжеке. Бу да абдан таланттуу. Анан бул баарын айта кеткем себеби ушул эжекелер бизге аябай жардам берди. Ушулардын аркасынан мына таланттуу кыздар чыкты. Таланттуулар негизи 20дан ашат. Анан буларды башында биринчи кыйналдык. Анан бирок бул эки кыз кыйнаган жок. Калгандары кыйналды. Азыр дагы багы эмгек кылыш керек да. 1% талант болсо, анан 99% эмгек керек. Анан ошентип анан ушул кыздарды алып келип, бул жолу экинчи жолу чыгып атышат. Биринчи 7-чи каналга чыгышты. Азыр эми түшкү конокко келди бул жерге. Жакшы. Рахмат, таланттуулар бар. Чыгып көнүп калышкан экен да анда. Анда сезим, ай сезимге кезегин берели. Мына өмүр деп, өмүр болбосо анда жашоо болбойт, тирүүлүк болбойт. Ошон үчүн канча адамзат ушул өмүр болсо экен, өмүрүң узун болсо экен деп, ошол эле Асылбек Өзбековдун агайыбыздын өмүр жөнүндөгү чыгармасын даярдап келген экенсиң. Анда бир кезегин берели.
болду буюм эмеси. Жаштыгым сен кайда калып баратат, өмүр өтсө акчач кылып жаратат. Ар жагынан ак жолугун булгалап артыңылдын айланайын балачак. Ар жагынан ак жолугун булгалап алыс калдым. Айланайын балачак, ар жагынан ылачак. Баракелде Барбол. Негизинен Айсезим мына өзүң дагы ушул ыр кашыктуу, ыр дабатазы үйдөгүлөр, ата-эне дегендей туугандар, өзүң канча бир туугансың? Алар да кандай мындай өз колдоп, сүрөп турушабы? Биз үйдөлөрдө 5 кызбыз. Атам, апам менен 7-өбүз. Мен туугандарыма айткым келет, колдогонуна, анан апамдарга, атамдарга чоң рахмат. 5 кыздын канчанчысы? 5тен экинчиси. Болсун. Жалаң кыздар. Жана мен деп экен да атаң, Болсун, бар бол. Анда азыр кайрадан Гүлстанга. Кезегинде эле Гүлстан, сен ошол ырдардын алдында сенен да сурайын. Канча бир туугансың, ата-энең кандай? Ошол колдоо жактан өзүң да искусствого кызыгып атпайсыңбы? Келечек искусстводан бурун, маданиятадан бурун деп. Алар да ошо сүрөп, деги эле ата-энеңден дагы ырдашабалар дагы. Апам үйдө ырдап калат, угуп калам, экөөбүз караоке ырдайбыз күндө үйдө. Жакшы. Андан кийин мен өзүм 4 тууганмын. 2 эжем чоң, эң кичүүсү менмин. Анан менден кийин дагы кичинекей иним бар, эң кичүүсү. Анан музыкага мен эжемдер дайыма колдоп турушат. Эжемдер кол чабышып, менин ар бир эмелеримди, эфирлеримди көрүшүп. Анан кийин алар, эжелерим жок, ырдашпайт. Эжелерим андай кылбайт. Эжемдер дайыма сен билесиң, сен кыла аласың, сенин колуңан келет деп дайыма айтып турушат. Шык берип турат, Шык берип турушат. Анда апаңды тартыпсыңдан да, апаңда бар экен да чыгармачылык. Анда кино кояында Агатайым деген чыгарма экен, Алладонун козу багын мыңдыраткан ай, Агатайдын кабагынын ачыбаган ай, кабагынан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагынан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Көнөктүн этеги желбиреген ай, Агатайдын жүрөгү элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, Агатайым ай. Кесе толу кымызымдын ачыбаган ай, Агатайдын сабагына кызыгамын ай, сабагыңдан айландым Агатайым ай, бизге берген сабакты сагынасыңбай, сабагыңдан айландым Агатайым ай, бизге берген сабакты сагынасыңбай, Агатайым ай, Агатайым ай, ай. Эй, баракелде, бар бол. Эми Айзат, сен дагы ошол канча бир туугансың? Үйүмдө 2 тууганмын, байкем жана мен. Эң кичүүсү менмин. Жакшы экен, эркеси серекесиң да. Каалаганыңарды Кандай анан ошол ата-энең колдоп, ушул кесипти эз колом десең алар сүрөп,
ырдап чыксаң, мындай кийимдерге жардам берип, колдоп турушса керек, ооба, ата-энем, жаңа чоң анемдер, чоң атамдар мени аябай колдоп турушат, бир гана кызым деп турушат. Мен эмнени калайын, ошонун баарын алып берет. Ошо жана бүгүнкү күн мен үчүн эң маанилүү күн болуп жатат. Ушу студияга келип, ушинтип неме белгилүү болуп, анан бүгүн мен чоң апамдын туулган күнү болчу. Чоң апамдын бүгүн туулган күнү чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мен аны аябай жакшы көрөм. Бул дүйнөдө чоң апам бар, мен ак кудаймын. Баракелде. Мынакей ошол чоң апаң, чоң энең, чоң аталарың баардыгы бар бактылуу кыз экенсиңер. Мына ошолордун жомогунугу, айрыкча чоң ата, чоң энең колунда жомок угуп чоңойгон абдан жакшы болот да. Манастан баштап Курманбек, кыргыз эл жомоктору бар. Сөз байлык кенейип, өзүң стюардесс болом деп атасың, ошондо кыргызча дагы, англисче дагы, башка тилде дагы, орус тилинде дагы сүйлөп, иштей турган. Азамат жакшы экен анда. Анда кел эми ошол Ала Тоо, Кыргыз жерин. Кыргыз жерине. Башта коёбуз. Тоосу бар бир аска жеркенен, асманда бүркүт учат жол менен. Элине мөлтүр суудай дили таза, жерим бар бир туугандар мекендеген. Ала Тоодой менин жерим, эркиндикте сенин демиң, өсүп эл тазип кылат кыргыз эли. Адамды жаратат дейт эмгек канат, менетке чакалпак эл урмат сагай. Элим коз эл баштаган азаматтар, өсүп бер уют кулуң элиң барда. Ала Тоодой менин жерим, эркиндикте сенин демиң, өсүп бер тазип кылат кыргыз эли. Асманда бүркүт учат жолу менен, элини мөлтүр суудай дили таза, жерим бар бир туугандар мекендеген. Ала Тоодой менин жерим, эркиндикте сенин демиң, өсүп бер тазип кылат кыргыз эли. Кыргыз эли, кыргыз эли. Баракелде. Бар болгула эми баягы өсүп келаткан өспүрүм, жеткинчек деп, анча мынча баягы кетип атса теле көрүүчүлөрдөн дагы мындай туура түшүнөт дейбиз. Жаш өсүп келаткан жаш канаттардын канаты талпынып чарчабасын, уча берсин алыстарга демекчибиз. Эми мынакей кайрадан ай сезимге бир кезегин берели. Эжекелер агайларыма, агайларымдагы чыгарды. Uygu bulutтай менин жүрөгүм, уйкусузда мен байкуш сени күтөмүн. Аман эсет өрүсү бүкүл жаса, куба
Кубаныштын отуна мен чоң бөлөнүп, энекелер ай ай, эжекелер ай ай, селерсиңер жашоо жыргалы. Энекелер ай ай, эжекелер ай ай, селерсиңер жашоо жыргалы. Бөбөктөргө кошулуп, бөбөктөр өлдү, биздин дагы үй бүлө шатка бөлөндү. Кубанычтуу күлкүгө күлкү уланып, мына бүгүн бешикке бөбөктөр өлдү. Энекелер ай ай, эжекелер ай ай, селерсиңер жашоо жыргалы. Энекелер ай ай, эжекелер ай ай, селерсиңер жашоо жыргалы. Менин жүрөгүм, уйкусузда мен байкуш сени күтөмүн. Алман эсе төрөсү бөбөк көз жырса, кубанычтын отуна мен чоң бөлөнүп. Энекелер ай ай, эжекелер ай ай, селерсиңер жашоо жыргалы. Энекелер ай ай, эжекелер ай ай, селерсиңер жашоо жыргалы. Селерсиңер жашоо жыргалы. Баракелде бар болгула. Мына азыр сиздерге ушул заман эгемендүүлүк, эркиндик биздин өлкөдө эң жакшы заман. Анткени кааласаңар мынтип эфирге чыгасыңар, телевидениеге келип, ошол эле интернет тармагы бар. Биз жаш кезде ошол телевидениеге келиш, чыгыш өтө кыйын эле. Өтө кыйын негизде. Бир чыксаң 1 жыл майрам болчу да. Аны көргөн ата-энең канча кубат сүйүнүч болчу. Силерге азыр мына телевидениеда көп, каалаган жерге чыгып, Кудай буйруса ошол өнөрдү гана, талантты гана өстүрсөңөр, бардык жерден чыга турган мүмкүнчүлүк бар. Эми мына андай жигит мырза эмес кыргызымдын деп Азада Бегимкулованын сөзүнө жазылган укмуш чыгарма бар. Кыргыздын жигиттеринен, мыкты жигиттердин жүрөгүнө дем бере турган чыгарма. Анда Гүлүстан Айзат ай чогуу бар эле аткарып беришин мүмкүнчүлүк. Андай жигит мырза семес кыргызымды, андай жигит мырза семес кыргызымды. Калпак кийип башына шерденбесе, калк ишине жиберинип шерденбесе, жетадасын сурасам билбейм десе, андай жигит мырза семес кыргызымды, андай жигит мырза семес кыргызымды. Ачалында шамалдай ойнобосо, алатоо жүрөгүн толгобосо, ата журттун эрдигин ойлобосо, андай жигит мырза семес кыргызымды, андай жигит мырза семес кыргызымды, андай жигит мырза семес кыргызымды. Эй, баракелде. Мынакей жетатаны билесиңби? Жетатаны билбес, анда жигит мырза эмес кыргызымдын дешип атат. Бар болгула. Ушундай мыкты ырларды даярдапсыңар, ошону дагы ийине жеткире аткарып биздин телекөрөрмандардын мындай көңүлүн көтөрүп жакшырдаган уул кыздар экен дегендей ийгиликке жеткиле, жете бергиле демекчибиз. Анан өзүңөргө дагы мындай эркин сөз бергим келип турат. Кимге каалоо айтасыңар? Мугалимиңер бар, досторуңар бар, туугандар бар дегенде, Нурел, сенден баштайм. Мен ата-энеме жалпы салам айтам. Ата-энеме, анан
ушул иште жүргөн байкемдерге. Эң улуу байкем өзү ырдап мени колдоп турат өтө деп ырдайм десем, үнүңдү кыспа, үнүңдү мүнтпе, мындай болбойт деп ошондой. Үйдөгүлөргө байке инелериме, ата энеме жалпы салам айтам. Жакшы досторуңа, туугандарга дегенде Айсезим? Мен туугандарыма, энемдерге жалпы салам айтам. Мени колдоп турганда чоң рахмат. Бул мен үчүн бул өтө кантсем сыймык. Жакшы, Айзат. Мен эң биринчиден ата энеме салам айтам, чоң энемдерге салам айтам. Жана биздин мектептеги мугалимдерге, жана менин классташтарыма, менин классташтарым аябай жакшы көрөм. Ошо Аябай жакшы көргөндөрдүн арасында да аябай жакшы көргөн. Гүлстан. Эң биринчиден мен дагы ата энеме аябай чоң салам айтам. Алар мени дайыма колдоп турушат, бир туугандарым, эжелерим, менин 2 эжем бар дедим го, ошондо биринчи эжем чет мамлекетте жашайт. Чет мамлекеттен мени көрүп, Кайсы өлкөдө жашайт? Москвада, Россияда. Эжем ошол жактан мени көрүп, колдоп, жазып, аябай сонун нерселерди айтып турат. Анан эң чоң эжем үйдө азыр. Ошол эжем дагы дайыма мен эфирден келгенде белектерди алып, апамдар экөө белектерди алып мени куттуктап турушат. Ошол мен үчүн абдан чоң сыймык. Анан андасында эфирге кеттим десең. Сыйынып аябай сүйүнүп. Жакшы, ошол ата энеге эң биринчи ата энеге ыраазычылык билдиребиз. Атадан өткөн кудайы жок, ападан өткөн умайы жок дейт кыргызда. Адан дагы биздин класс жетекчибиз да көп турат. Рахматова Бактыгүл Барпиевна. Аябай Бактыгүл Барпиевна, биздин класс жетекчибиз. Биз эжебизди чын жүрөкбүздөн жакшы көрөбүз. Ал эже өзү бошой жатса дагы телевизорду биз үчүн көрөт аябай. Биз ушу телевиденияга келип, телевизордон көрүшөт да, биз WhatsAppка кетирип, азаматсыңар, силер дагы өркүндөйсүңөр деп. Азамат дем берип турат экен да. Дем берип турат. Жакшы, айтар сөз бүттү, калбады, калса. Мамбет мырза, сизге дагы сөз берейин. Мен биринчиден ушу элтер жамаатына чоң ыраазычылык айтамын. Экинчиден Шекербек Рахмат, ушу мен тааныш бар, талант жок деген, талант бар, таныш жок дегенде мен ушу окушларымды чыгарган үчүн сага рахмат. Шекербек. Анан кийин ушу менин бир туугандарыма, үй-бүлөмө баарына жакшылыктарды каалайм. Таланттуулар өнөрүңөр өркүндөй берсин. Баарыңарга ар дайым жакшылыктарды каалайм. Сиздерге рахмат. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Мен дагы ушу окушлар менен ырахат алам. Рахмат баарыңарга. Мени тааныгандарга салам. Баарыңарга жакшылыктарды каалайм. Анда келиңиздер, эми ушул сиздердин аткарууңуздарда кыргыз калкын деп, мына кыргыз калкын көтөрө турган буйруса келечекте сиздесиздер. Ошол кыргыз калкын деген ыр менен жыйынтыктайлы келиңиздер. Kırgız kalkın, Kırgız kalkın, Kırgız kalkın. Elinden kalılayım Kırgız kalkın. Kırgız kalkın, elinden kalılayım Kırgız kalkın. Elinden kalılayım Kırgız kalkın.
Баракелде, баракелде, бар болуңуздар, ушундай жаш кезден чыгармачылыкка талпынып, мектептин атын чыгарып, өзүңүздөр дагы ошол ойлогон тилекке жетип, жакшылыктар болуп, келечегиңер кең, телегиңер тең болсун. Биздин студиябызга келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча эсен туруңуздар.